Huvallazi ja'alakum khala'ifa fil ard. Ушул зат Аллах силерди жердин бетине халифа кылды дейт. Халаиф халифанын жамы. Халифанын жамы хулафа да келет, халаиф да келет. Кур'ан-ы Керимде экөө тең колдонгон. Халифа деген сөз, орун басар деген сөз, наиб деген сөз. Bunun iki türlü camı var. Birincisi orun basar. Bu halaifte cam, hulafada cam. Ököyden gelebilir. Huvellezî cealekum halaife fil arz. Buna usul Allah silerdi жердин бетинде me kıldı deyip, orun basar kıldı deyip, halife kıldı deyip. İnni cailun fil arzi halife. Kur'an'da Allah'ım deyip. Men жердин бетинде silerdi halife kılamın deyip. Halife degen ne degen? Халифа деген бирөөдүн орун басары деген. Падыша болсо, падышанын орун басары халифа. Бир ишкана болсо, ишкананын мудири болсо, мудирдин орун басары халифа, орун басары. Халифа эмне кылат? Халифа бир гана ошол асыл адам асылды айтканын кылат. Орун басар, мудир эмнени айтса ошону кылат. Ага каршы иш кыла албайт. Эгер сен орун басарың болсо, сен айтканыңды кылбаса, аны сен айта бересиң. Ал сенин гана ишиңди жүргүзөт. Сенин гана айтканыңды угат. Сен айткандай буйрук кыласың, ошо буйрукту аткарат. Буйрукту аткарбаса, ал жок болот. Жок болот. Ошон үчүн ин хуваллази жаалакум халаифа фил арз дегени Аллах силерди орун басар кылды. Эми силердин аслыңар ким? Буйрук берүүчү Аллах. Ошого карап жүргүлө. Ошонун айтканын кылгыла. Эгер анын айтканын кылбасаңар, Аллах силерден жок кылып коет. Башчы келет дагы мен айткан буйрукту аткарбапсың деп кууп салат. Ошондой эле силерди Аллах Таала эмне кылат? Кууп жиберет. Ошон үчүн силер билгиле, ордуңарды силер өзүңөрдүн каалоо менен жүрбөйсүңөр. Балким силердин ордуңарда, үстүңөрдө ким бар? Аллах бар. Аллахтын орун басары халифасыңар. Аллах кандай буйрса, ошондой аткаргыла, ошондой жашагыла деген сөз. Мына ушул жерде хуваллази жаалакум халаифа фил арз дейт. Мына ушундай Аллах не кылды? Силерди жер бетине халифа кылып салды. Халифа кылып сайлады. Негизи бүткүл падышалык Аллага таандык. Лиманил мулкул яум лиллахил вахидил каххар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Падыша Аллах. Бирок Аллах субханаху ва таала мажазан бул дүйнөдө кыскача мөөнөткө адамдарга дагы бир аз бийлик берет. Мажазан бир аз берип көрөт. Халифа кылып көрөт, бийлик кылып көрөт, башка кылып көрөт. Кыскача мөөнөттө гана. Жыныгы падыша, жыныгы зат, Малик бул Аллах субханаху ва таала. Демек не кылды? Аллах силерди жердин бетинде халифа кылып сайлады деп атат. Халифанын манасын түшүндүңөрбү? Халифтин экинчи дагы бир манасы бар. Халафа деген, халиф деген манасы, орун басар деген сөздөн билинет. Силер жер бетине биринен атын бири келип турасыңар деген да манасы бар. Халафадан чыккан. Ва халафа мин бa'дихим халф азаa'у ас-салаа ва аттабa'у аш-шахават. Не болду? Демек, артынан келип тура. Силер жердин бетине биринин артынан бири келип турасыңар деген сөз. Түбөлүккө калбайсыңар деген сөз. 50 жыл, 60 жыл ушул жерде бирөөлөр бар эле. Азыр жок. Дагы 50-60 жылдан кийин отургандар биз жок болобуз дагы биздин ордубузга башкалар келет. Бул биринин артынан бири келе берет деген сөздүн маанасы дагы халифанын бир маанасы ушул. Силерди Аллах Таалам жердин бетиге халифа кылган, биринин артынан бири эмне кылат? Келип кетип турат. Бири келет, атасы кетти, баласы келди, анын ордунан небереси келди, чебиреси келди. Ошентип биринин артынан бири келип кыяматка чейин насырлана берет. Эч ким калбайт. 50 жыл, 60 жыл жашаган махлук бүгүн жок. Мурдагы жашагандар жок. Аз отургандар дагы 50-60 жылдан кийин жок көрбөйсүң. Бир мечитке 20-30 жыл барбай калган болсоң, кийин бир барсаң, баягы эски жамаат таппай каласың. Эски жамаат менен намаз окуйт элең, жерде аксакалдар турат эле, жерде муну атам турат эле, чоң атам турат эле, муну турат дейсиң, кийин келсең жок. Сен тааныбаган адамдар турат намаз окуйт. Себеп не болду? Коом өзгөрүп, халифа болду. Биринин ордуга бири келип атат. Ошон үчүн халиф дегендин дагы бир манасы, ошол биринин артынан бири келет, биринин ордуна бири басат деген манасы да ушул. Түшүнүңөрбү? Ошону айтылат, атанын ордуна баласы басат деп.
Ustazın ornuna şagird basat uşunu aytıladi. Uşunup gele beredi, uşunup gele beredi. Muna uşunu Allah'ım aytıp atat. Huvallazi ja'alakum halaifa fil ars. Allah uşunday zat silerdi жердин betinde halife kıldı. Özünün orunbasarı kıldı. Jowsam silerdi birinin ardından birine gele turgan kılıp saylады.